Саламатсызбы Элдар Курманбекович. Өзүңүз билгендей, ЭАИПтин шарттары Кыргызстан үчүн жакшы иштебей келет да. Мисалы, коңшу Казакстан мамлекети маал-мал менен чек араларды жаап, товарларды өткөрбөй коет. Муну алар болсо эрежелердин так сакталбаганы, ошондой эле эки ортонун өлкөсүндөгү соода сатык боюнча маалыматта чоң айырма бар деп айтышып атат да. Казакстандын мындай айыптоолору канчалык жүйөлүү? Саламатчылык. Ал жерде чындык бар, мен билгенимен. Чындыгында Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда 18-жылдыкы маалыматты карасак, биз Кытайдан 1,5 миллиард долларга товарга импорт кылсак, алардын маалыматы боюнча экспорт 5,5 миллиард доллар болгондо, демек 3,5 эсе айырма бар. Бирок ошол эле кезде айтыш керек, Казакстан менен Кытайдын ортосунда да өтө чоң айырма бар. Казакстан тараптан 3,5 миллиард долларга импортталды деп маалымат берсе, Казак тарап, Кытай тарап 8-9 миллиард деген цифраларды көрсөтөт. Ал жерде да бир өтө чоң айырма бар. Демек, эки мамлекетте тең маселе бар. Экөөндө тең туура эмес бир иштер болуп атат, бажы органдар жагынан. Кыргыз бажы органында да маселе бар, Казак бажы органында маселе бар. Азыркы болуп аткан негизги маселеде көрүп атабыз, мына 17-жылдан баштап ЕЭПке биз 15-жылы кирдик, 5 жыл болуп калды. Ошол 17-жылдан баштап акыркы 3 жыл тынбай эле 2-3 ай сайын, 5-6 ай сайын биздин жүк ташуучу машинелерди казактар өткөзбөй, жанагындай километрлеп бизде пробка пайда болуп, бир жүк ташуучу машина бир күн, 2 күн, 3, бир жумага чейин туруп калган күндөр болуп атат. Анын ичинде тез бузула турганда биздин айыл чарба продукциясы бар. Чындыгында Кыргызстандан тигилген кийим жана башка бир продукцияларыбыз бар, ошолор да түзмө-түз зыян тартып калып атат. Бирок Казак тараптын негизги мындай көңүл бурганы ошол Кытайдан реэкспортко да. Бирок кыргыз товарларына да көп зыян тийип калып атат. Бул маселени чечиш керек, чечпесе болбойт. Мен негизи өзүмдүн оюм мунун чечүүнүн бир эле жолу бар. Бул ачык сүйлөшүү. Эгер силер Казак тарап айтып атсаңар, биздин кыргыз бажы органыбыз таза эмес иштеп атат. Жанагындай айтканда, бир 1800 машинени текшердик, ошонун 1,5 миң машинеде мындай кагазда көрсөтүлгөн маалымат менен машиненин ичиндеги товар дал келбей атат. Бир жерде мобильный телефон болсо, машиненин ичинде товарда билбейм, банан деп көрсөтүп койгон. Ошого чейин случайлар бар экен. Хорошо. Анда биз Казактын товарында биз текшерели. Анда Кыргыздын бажы органдарынын өкүлдөрү барып, Кытайдан келген товарды транзит жана импорт Казакстанга биз да текшерели. Демек, аларда да мындай чоң айырма болуп атса, значит, аларда да андай проблема бар. Анда бири-бирибизди таптаза кылып текшерели, ошону менен бир ишенимге келели. Бирибиздин жүгүбүздү токтотпойлу. Эгер Казак тарап ага макул болбосо, анда менин оюмча биз Кыргыз тарап ЕЭПке бул маселени тикесинен коюп, эгер ЕЭП мындай адилеттүү баарыбызга бирдей иштебесе, ооба, может, биз туура эмес иштеп атабыз, бирок Казак тарап да туура эмес иштеп атат. Бирок аларды ким текшерет? Алар текшертирбей атат десе, анда биз Кыргыз тарап айтышыбыз керек. Казак товарларын толугу менен текшерели, биз ошо 5 өлкө биригип алып. Же анда ЕЭПтин мааниси деле калбай калып атат бул жердечи. Анткени ошол эле ЕЭПте мез кезде мындай маселе болчу эмес. Кыргыздын товары оңой эле кирчү Казакстанда. Ооба, бүт бажы процедуралардан өтчүбүз, ошол да бирок тез убакытта өтчү да азыркыга караганда. То есть ЕЭПтин азыркы иштеп атканы мурунку ЕЭП жок кезине караганда татаалдашып кетти да. Эми биз тарап айтып атабыз, биз өзүбүздүн министрлерибиз бар, ЕЭПте иштеген комиссияда. Бир топ кагаздарга ар дайым колдор коюлуп турат, түрлүү документтер. Ошолор биз министрлерди кайра артка тартып алабыз, кагаздарга кол койбойбуз деп сөз менен айтылды, бирок иш жүзүндө эчтеке болду элек. Бул биздин өкмөттүн алсыздыгы. Казакстан менен ушундай ачык сүйлөшөлү деген инициативаны мен көрө элекмин. Демек, биз өзүбүздүн бажы органыбызга же ишенбейбиз, же ошондон коркобуз. Ушул багытта Белоруссиянын президенти да нааразычылыгын айтып келет да. Ошондо мындай алып карасак, Кыргызстан менен эле Белоруссияга жеңилдиктер болбой жаткандай. Эми бул жерде ачык айтыш керек, тирешүү Белоруссия менен Орусиянын ортосунда бар. Ушул сыяктуу окшош. Беларустун товарларын орустар өткөзбөй коюп атат. Ошол эле сүт азыктарын, башка азыктарын,
Анан кайра эле ошо Лукашенко айтып атат, силер ээпте башкача деп мыйзам кабыл алганбыз иш жүзүндө. То есть мындай окшош маселелер деп айтсак болот. Орус тарап ошол кезде айтып атат Лукашенко, сен сырттан келген товарды Белоруссиянын товары деп бизди алдап атасың деп. Ошондой бири-бирине айыптоолор болуп атат. Демек, ал жерде да ачык сүйлөшүү жок, ишеним жок. Кыргызстандын экономикасын вируска чейинки жана андан кийинки деп алып экиге бөлүп карай турган болсок, учурда абал кандай болуп калды, мурда кандай эле? Анан ушул азыркы абалды жакшыртыш үчүн конкреттүү кандай кадамдар зарыл? Эми коронавируска чейинки жана кийинки абал асман менен жердей. Буга чейин аздан да болсо жылына бир 4% орточо экономикабыз өсүп келаткан жыл. Азыр жыйынтык чыкты, апрель айында, май айынын жыйынтыгында биз ички дүң продукциябыз бир 4,5% артка кетти. Жыл аягы менен вице-премьер Асан Ындиев айтты, бир 5,5% минуска кетебиз деп. Бирок менин оюмча андан да көп ылдый кетебиз. Анын эсеп кысабы өтө жөнөкөй. Биздин экономиканы биз жасалма түрдө, искусственный деп коебуз орусча, 3 айга токтотуп койдук. То есть авиакаттамдар токтоду, базарларды, дүкөндөрдү, чач тарачтарды, кафе, ресторан, ошонун бүт баарын биз 3 айга жакшы токтотуп койдук. Ооба, бул шарт талап болду. Демек, коронавирус жайылып кетпесин, элибиз ооруп, жабыркап калбайлы деп аны кылдык. Жылына 12 ай бар. То есть 4төн бири минуска кетти. Бул 25% артка кеттик. Кайра бутка туруш, айрым эксперттер айтып атат, сырттагылар. Бул 1 жылга чейин, 2 жылга чейин убакыт алат деп. Мен оюмча минимум 6 ай мындай катуу арттабыз, бутка тургуча ордуна келгиче, анан 1 жылда акырын плюска кетишибиз мүмкүн. Демек, 25% минуска дагы бир 20% минус корсок, мен оюмча биздин ички дүң продукциябыз, бюджетибиз бир 30% минуска кетип жабыркап атат. Бул өтө чоң сокку, бул жумуш орундары, бул салык, бюджет, ошол эле айлыктарга таасир этет, бюджеттен айрык алган. Жумушсуздук болсо, демек, жеке ишканаларда бир топ жабыркайт. Бул маселени кантип чечиш керек? Мен негизи 3 жолду сунуштайм. Биринчиси, көмүскө экономика менен эч аеосуз кыска мөөнөттө күрөшүү. Мун үчүн таза кадрларды тартуу кыска мөөнөттө. Бүт кайсы жер органдарда чоң коррупция байкалса, ошол эле контрабанда, салык, ошол жер таратуу, жер бөлүштүрүү, лицензия, уруксаат, ошонун баарында кыска мөөнөттө көмүскө экономиканы жокко чыгаруу иш-чараларын көрөм. Мен оюмча ал жерде бир 30-40 миллиард сомду тапса болот кошумча. Экинчиси бул дерегулирование деп коебуз. То есть эрежелерди азайтуу, барьерлерди азайтуу, жанагы лицензия, уруксаат санын азайтыш керек. Бизде бир 100гө жакын лицензия менен уруксаат бар, ошолор баарын кошкондо 300гө жакын чыгып кетет. Под лицензия, субразрешение деп коет. Ошону мен оюмча бир 2 эсе кыскартуу керек. Анткени ар бир барьер бул бюрократия, бул коррупция, бул ишкерликти азайтуу, токтотуу. То есть мен барып бир нерсени курайын, же бир ишти баштайын десе, менден лицензия талап кылат. Анын үчүн бир комиссия келет, алар бир нерселерди текшерет. Например, ошол эле окуу борборлорду айтып кетели. Динге байланыштуу, адамдын ден соолугуна байланыштуу бир окуу жайлар болсо, мен макулмун, лицензия керектир. Жок, жөнөкөйдөй англис курсу бар, ошого окшогон башка курстар бар. Аны лицензия берүү убакыты айлап созулат. Ал байкуш ишин баштагыча аны бир 5-10 адам келип текшерет. Ар бирөө керек болсо акча талап кылат, уруксаатын бербейт. Анын артында эмне турат? Тиги канча бир 3-4 адам, 5-6 адамды жумушка алмак, уже салык төлөп баштамак, жаштарды үйрөтүп, туура билим берип, жаштар сыртка чыгып, жумуштап, дагы бир нерсе болмок. Бирок биз ошону мындай жасалма түр менен кармап атабыз. Курулуш тармагын айталы. Курулуш тармагында өтө чоң маселелер бар. Уруксаат алуу бир 3 жылга чейин созулуп кетет бир объект салыш үчүн. Бул атайлап эле кылынган нерсе. Ал 3 жылга созулат деген, демек ортодон акча бер тездетиш үчүн. Ошол жерде отургандар акча табыш керек. Институт сейсмология деген бар, ал деле иштебейт. Бишкек глава архитектура дейбиз, ошол эле
курулуш биздин агентствобуз дейбиз. Ушунун ар бир начальниктен өтүш керек, органдан өтүш керек. Ошонун баары бир 3 жылга чейин созулат. Суу берүү уруксатын, свет берүү уруксаты, ысык суу, канализация, ошонун баары бюрократия, акча. Ошол боюнча ишкерлердин тездетүү боюнча бир топ сунуштар бар. Ошол кабыл алынбай келатат канча жылдан бери. Эми ушул кризис учурунда ошону тез убакытта жокко чыгарышыбыз керек. Болбосо мындай жасалма түрү менен өзүнүн экономикасын өзү мыкчып кармап турабыз, ишкерлерди иштетпей. Дерегулирование бул экинчи сунушум. Үчүнчү сунушум, мына биз бир $486 миллион акча алдык, жардам катары. Жардам дегенде анын бир 60-70% кредит, насыя, 20-30% грант. Дүйнөлүк банктан алдык, Азия өнүктүрүү банкынан алдык, жана башка каржы булактардан алдык. Ошол акчаны кыска мөөнөттө чындыгында муктаж болуп аткан ишкерлерге таратуу. Насыя алыш бизде өзүнчө маселе. Күрөө деген бар, залог. Залог аласың, банк келет, биринчиден минимум 120% үстүнө көбүрөөк күрөө сурайт. Экинчиден күрөөнүн баасын дагы Бишкекте менин батирим бир $30 миң турса, алар 20 миң деп санайт, чүрөт. Ошону менен мен ала турган насыям ойдогудан минимум бир 2 эсе ылдыйга түшүп калат да, аны да алыш өзүнчө маселе. Ошондой бюрократияларды жеңиш керек. Кепилдик фонд деген бар, жакшы иштебей атат. Ошол күрөө жагынан жардам бериш керек ишкерлерге. Анан ошол $486 миллион бул насыяны кайра кайтарышыбыз керек да. 10 жыл, 20 жыл ичиндечи. Ушулорду биз льготтуу түрдө тез ишкерлерге таратсак, алар тез бул акчаны колдонуп, жумуш орун түзүп, салыкты көбөйтүп, экспортко чыгарып, бул да түзмө-түз кризисти жеңүүнүн эң мындай туура ыкмасы болот да. Мындай бир тала кургап калса, суу жетпей атса, ошол акча бул суу катары тез жетиш керек да, ошо сугарыла турган таладагы өсүмдүктөргө, бул биздин ошо ишкерлерге тез убакытта, бул бир бюрократияга айланбаш керек, ортодон бирөө акча жасабаш керек. Ошол 3 чараны биз тез кылсак, менин оюмча кризистен жеңил эле өтүп кетебиз дагы, керек болсо мурунку темптен да экономикабыз тез өнүгө баштайт. Ушул эл аралык донорлордон келген каражаттар сырамжалдуу пайдаланып жатабы азыр сиздин пикириңизде? Алар мисалы көпчүлүк бөлүгү бюджетти толтурууга бөлүнөт деп айтылып атпайбы? Ошол өтө туура эмес нерсе, ошондой маалыматтар бар. Кээ бир акчалар жөн эле бюджетке кирип эле, мындай айтканда, кайтарымсыз жок болуп кетип атат. То есть айлык болуп таратылып, ошо боюнча жок бүттү. Бул өтө туура эмес нерсе. Андай нерсеге башка жактан табыш керек эле. Ошо көмүскө экономика менен күрөшүп, керек болсо ошо мамлекеттик органдардын санын азайтып, кереги жок мамлекеттик ишканаларды жок кылып, жана кыргыз туризм деп түзүп алдык. Эмне кереги бар билбейм, департамент туризм бар болчу. Бир топ мамлекеттик ишканалар бар. Элге да пайдасы жок, өзүнө да пайдасы жок. Ошонун баарын тез убакытта жокко чыгарыш керек. Анан чоң бизде инфраструктуралык мындай долбоорлор бар да. Ошол эле мына аэропортту угуп атабыз, Казактар өзүнүн аэропорттун Түрк авиакомпаниясы менен келишим түзүп, бир $410 миллион сатышыптыр. Жыйынтыгы кандай болот? Жыйынтыгы биринчиден экономикага акча кирип атат. Экинчиден профессионалдар келип ал аэропортту башкарып, мурун бир канча миллион авиакаттамдар боюнча жүрүүчүлөр болсо, ошолор эселеп көбөйөт. Экономика тезирээк өнүгөт. А биз турабыз карап, эмнени карап турбайбыз? ГЧП деп долбоор бар болчу, Манас аэропорту боюнча. 1 жылдан ашык турду, ишке ашкан жок. Бул жерде чечкиндүүлүк жок. Кадрлар, профессионалдар жок. Мындай бир ишти бүтүрөм, аягына чыгын деген кадрлар жок. То есть бул бир мисал катары айтып атам. Мына ат башыга чоң логистикалык борбор курулмак. Эми ал Кытайлар алып алат, тиги бу деп мындай бир куру сөздөр болду. Менин оюмча элге түшүндүрүш керек болчу. Эгерде 100 адам иштесе, минимум 98-и биздин кыргыздар иштейт, кыргыз жарандар иштейт. Эч кандай Кытай жок ал жерде. Эч кандай менчикке жер берилбейт деп мындай жакшылап түшүндүрсө, керек болсо премьер-министр өзү барып, эл түшүнбөк. Бирок биз келе турган акчаны мындай жумуш орундар түзгөндүн ордуна өзүбүзгө мындай отурган, орустар айткандай, балта чаптык да өзүбүз отурган бутакка.
мында ошого көп долбоорлор бар. Ошонун баары турат ишке ашпай. Тез аранын ичинде көмүскө экономикада акчаларды чыгаруу мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Өтө жөнөкөй жол бар. Контрабанда жөнүндө айтсак, мына чек ара, чек арада адам отурат. Адам отурат дагы анан фура менен соткалар келет. Бир фура сотка келет. Анын баасы кеминде бир $100,000 деп коелу фураны. Ал жерде бир бажы органынын адамы отурат. Ал $100,000 так бир 12% кошумча нарк салыгын төлөшүң керек, эндес. Анан бир билбейм 10% бажы төлөмүн төлөш керек, 22%, $22,000 төлөшүң керек деп негизи мыйзамда жазылып турат. Алар айтат, бул сотка канча? Бул $500 сотка. Бул сотканын баасын $50 деп эле жазып коелу, 10 эсе азайтып, анан сен $22,000 төлөп эле кой, сен $2,200 төлө. Анан калганын ортодон бөлүшүп алабыз деп, ушундай адам бар жерде схемалар бар, коррупция бар. Муну кантип жокко чыгарабыз? Камера коебуз. Ошол сотканы ташып келе турган адам базадандык бар, салык органдыкы бар, бажы органдыкы бар, ГКМБники бар, транспорт министрлиги бар, ал салмакты текшерет. Ошонун баарын бириктирип, эгер келе турган товардын бүт данныйлары толук базадандыкта болсо, бул товар тез арада кирип Кыргызстанга мындай ишкерлерге өтүш керек. Эгер ал нерсе болбосо, анда муну камералар аркылуу текшерилиш керек. Чындыгында эмне товар, коррупция болуп аткан жокпу? Мындай айтканда адам факторун жокко чыгарышыбыз керек автоматизация аркылуу. Камера, база данных аркылуу. Анан бул сотка аркылуу эмне болот? Ошол сумга келип сатылат, бир адамга. Сатылганда бул кассовый аппараттан өтүш керек. Ошондо кассовый аппаратка толук жазылат. Бул $50 сатылдыбы адамга же $500 сатылдыбы? Эгер бул $500 бажы орган $50 деп өткөзүп койсо, бул жерден $500 сатылып атса клиент, значит айырмада $450 айырма бар да. Значит бул жерде башынан туура эмес бул документтер туура эмес кабыл алынып, бюджетке түз алака тийгизилген. Бирок ошо $450 айырма чыкканда бюджетке ошол айырма кайра түшүп калат. Ошондон НДС алынып, ошону менен бул проблема чечилет. Грузия ушул жол менен чечкен бул таможнядагы коррупциянычы. Биз деле ошого барышыбыз керек. Барбасак, жанагындай эле көмүскөдөгү акчалар жок. Пандемиядан кийин Кыргызстанда ишкерчиликтин кандай жаңы түрлөрү өнүгүшү мүмкүн? Мен өткөндө окудум бир BBC-нин сайтында пандемиядан түзмө-түз мындай жабыркаган тармактар бизнестики. Анан кайсы тармактар буга чыдады, иштей берет, анан кайсы тармактар утат. Эми көбүнчө онлайнга өткөн бизнестер булар утуп атат. Ошо онлайн соода, онлайн көрсөтүлгөн кызматтар, онлайн акча которуулар, ошол эле медицина тарамагын айтсак, онлайн медицина көрсөтө алгандар, окуу жөнүндө айтсак, онлайн окуу бир куралдарын сунуштап бере алгандар, алар утуп атат. Аны кыла албагандар баары артка кетип атат. Ошол эле Кыргызстанда көрдүк, азык-түлүктөн тышкары бүт соода тармагы минуска кетти. Сервис тармагы, ошо чач тарач, кафе, ресторандар бүт токтоп калды. Ошонун баары көбүнчө минуска кетти. Анан жанагындай банк, дагы бир топ тармактар, алар көп деле жабыркаган да деле жок, көп деле уткан деле жок. Алар мурун кандай иштесе, ошондой иштеп келатат. Ошон үчүн ар бир ишкер ошол анализди көрүп, мен кайсы тармакта бизнес кылам деп, ошону ойлонуш керек да. Мисалы, Кыргызстанда калктын кабын катмары баягы айлык маянасы аз кызматтарда иштейт да, мамлекеттик жумуштар, анан көпчүлүгүнүн кредиттери бар. Ушундай жашоо шартында үй бүлөдө бюджетти кантип үнөмдөп колдонуш керек? Эми биздин ата-энелерибиз билет, чоң ата, чоң энелерибиз согуш маалын көрүшкөн, экинчи дүйнөлүк согуш маалы бүткөндө чындыгында кыйын учурлары болгон тамак жечип. То есть алар негизги керектүү эле акчаны колдончу, калгандын баарын өнүгүүгө жумшачу. Биз деле ошо стратегия өтүшүш керек. Кереги жок чыгашаларды жокко чыгарыш керек. Канча тамагың болсо, тапкан каражатың болсо, мына мен айына тамакка монча акча керек, жашаганга мынча акча керек болду. Калганын ушу баланын бир перспективдүү окуусуна акчаны инвестиция кылыш керек, билбейм, IT тармак болушу мүмкүн.
эгер сыртка балам миграцияга чыгып иштейм деп атса, ошол жака барып эмне иш кылат? Аякта эмне керек болот? Тил керек болобу? Финансы билими керек болобу? Программист билими керек болобу? Ошолорго карата мындай баласына инвестиция кылыш керек, же өзүнө инвестиция кылыш керек. Мындай айтканда, ошол режимге өтүшүбүз керек. Негизи пандемия жок кезде деле биз Кыргызстан бул режимге өтпөсөк, тез мындай өнүккөн өлкөлөрдүн катарларына кошула албайбыз да. Ар бир өнүккөн өлкөнүн катарына кошулган өлкөлөр убагында бул Германия болгон, Япония, Түштүк Корея, Кытай. Булар кереги жок нерсеге акчаны короткон эмес. Керек нерсеге гана акчаны коротуп, инвестиция кылып, ар кандай ортодон бири-бири менен акча ортого чогулуп, чоң фабрикаларды ачып, билбейм, чоң башка IT компанияларды ачып, ошентип бутка туруп кеткен бул экономикаларчы. Биз деле ошол эле рецепт менен кетишибиз керек. Бул жерде мындай айтканда велосипедти кайра чыгарып кереги жок. Ошолордун тажрыйбасын көрүп эле, изилдеп эле, ошол тажрыйбаны элге өкмөт телевидение аркылуу, интернет аркылуу сунуштаса, анан элдер самоорганизация болуп, мындай айтканда аң сезимди ойготуп, дисциплиналуу түрдө ошол өнүгүп кетишибиз керек да. Коомчулукта сиздердин партия менен ата мекендин биригүүсү боюнча колдогондор да болуп жатат, ошол учурда сын айткандар да болуп атат да. Эмне үчүн жаштар улумундагы мурдакы саясатчыларга кошулуп кетти? Өз алдынча эле барса болмок шайлоого деп, муну сиз деле угуп жатсаңыз керек. Эмнеге өз алдынча барган жоксуздар парламенттик шайлоого? Эми мына мен жашым азыр 39га келип калды, ошо 40ка жакындап калдык. Мен негизи 30 жашыман, 31 жашыман саясатты мындай байкап киргише баштагам. Биз башында Адилеттүү Кыргызстан деп партия ачканбыз, демократ деп, жалаң жаштар. Бизден эч ким жок болчу эскилерде. Бирок жалаң жаштарга өтүш өтө кыйын. Анан жалаң жаштар өзлөрү биригине албайт экен. Бирөө мен курактуулар бар. Мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз деле бирдей, керек болсо ой жүгүртүүбүз деле бирдей. Бирок биз бирикпейбиз. Анткени анын өзүнүн тобу бар. Бир топ жаш партиялар бар Кыргызстанда. Улуу Кыргызстан, мына биз бар болчубуз, демократ деп, дагы бир топ мына КЛДП, бир топ партиялар бар, бирок биз негедир бирикпейбиз. Анткени сен мага кошул деп ушундай амбициялар бар жашта. Эч кимге кошулбай коет. Ошон үчүн мен байкагам, 10 жылдан бери жаштар бириге алган да жок. Бул шайлоодо да биригерине мен көзүм жетпейт биринчиден. Экинчиден, биз кимге кошулдук? Биз бийликте турган адамдарга кошулган жокпуз. Биз байлыгы бар адамдарга кошулган жокпуз. Биз Кыргызстан үчүн мындай тике туруп, оор заманда туура эмес иштерге күрөшкөн адамдардын жанына кошулуп, ошол эле Текебаевди бирөө жаман дейт, бирөө жакшы дейт, бирок моюнга алышыбыз керек. Андан тышкары бир да адам, ошол Акаев болобу, Бакиев болобу, ошол эле Атамбаевга мындай түзмө-түз сын пикир айтып, аягына чейин күрөшкөн мен мындай башка чоң саясатчыларды билбейм да. Анан бул адам менен биз биригип атканда дагы биз анын идеясын уккан жокпуз. Биз өзүбүздүн идеябыз менен бартабыз. Мына азыркы биздин Кыргыз либерал демократия партиясы алдыңкы тизмеде биздин 5 адам бар биздин партияда. Биз өзүбүздүн тобубуз менен, өзүбүздүн идеябыз менен барып, аны менен тил табышып, ошо идеяларды ишке ашыралы деп атабыз, реформаларды. Мен бул жерден биригүүдөн эч бир зыян көргөн жокмун. Биздин эл үчүн, жер үчүн, бир туура кыла турган иштер үчүн бир зыян көргөн жокмун. Только позитив. Жаштар биригерине көзүм жетпейт. Анткени жаштын амбициясы, эмоциясы жол бербейт экен да. Анан үчүнчүдөн сиз айткандай көп сын пикир угуп атабыз. Мен ошо бир 10-15 кишиге жооп жаздым да. Ал бизди кезинде критикалаган. Анан биз Кыргыз либерал демократиясы болуп бириккенде колдоп баштаган. Бирок ошолордун бирөөсү да келип, мен 5 добуш алып берем же өзүм добушумду салып берем деген нерсени көргөн жокпуз. То есть бизде куруу критика көп. Мен сени колдойм же мен сени жаман көрөм деп жазып коет. Керек болсо ал адам шайлоого өзү да келбейт. Сени колдомок турсун. Жүрчү барып айыл кыдырып, элди кыдырып, эл менен сүйлөшүп, добуш чогулталы десең, эч ким жок. 100 киши лайк басат, бирөө да басып келбейт. То есть бул реалдуулук менен виртуалдуулук бул эки башка жашоо да. Ошон үчүн мен ушул бизге критика кылгандарга же колдогондорго да айтат элем. Жүргүлө чогуу көчөгө чыгып добуш чогулталы, иштейли.
кадр болуп бергиле же башка нерсе болуп бергиле, агитатор болуп бергиле, чогуу иштейли. Анан иш жүзүндө ар бирөөнүн орду табылат. Анан жөн эле интернеттен сен жакшысың, сен жамансың деп жазып койгондо мындан Кыргызстан өнүгүп кетпейт, жакшы өзгөрүп кетпейт. Ошон үчүн биздин биригүүнү да туура түшүнүүгө чакырат элем да. Бул реалдуулук. Бул биз жыргаганыбыздан бирип кеткен жокпуз. Бул реалдуулук. Жашоонун реалдуулугу ушундай бүгүнкү күндө. Мына шайлоого болгону бир 3 ай эле убакыт калды. Азыр 4-июлга чейин шайлоо боюнча так маалымат айтылат, качан болот? 90 күн калганда. Анан уже июлда партиянын съездери өтөт, августта ЦИКке тизмелер тапшырылат, сентябрь агитация болот да, 4-октябрь шайлоо болот. Эгер баары ошол планы менен болсо. Убакыт жок. Анан биздин эшиги ачык бүт биригүүлөргө. Азыр мына 6 күч бириктик, жаңы дем платформасы деп. Башка жаш партияларды чакырабыз. То есть бул жерде бир аз улуу аксакалыбыз болгон үчүн ал деле мындай артка туруп эле аксакал болуп берем деп атат. Силер реформа кылгыла, мен колдойм. Мен артыңардан мындай өз тажрыйбам менен колдон келген кеңешимди берем деп атат. Менин оюмча бул эң жакшы туура биригүү болду да.